Салам достор, назарыңыздарда Аралаш Медиа. Бүгін сіздерге сұраныштар бойынша армия мертвецов деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Каналыбыздын өнүгүп өсүшүнө салым кошуп, видеону көбүрөөк дос, тааныш, туугандарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Анда эмесе сиз шашпай отуруп, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз тасманы талдоону баштадык. Это что? Тасманын башында бир нече куралчан жоокерлер 51-зонадан кандайдыр бир жүктү ташып бара жатканын көрөбүз. Бир учурда эле алар күтүлбөгөн жерден маңдайдан чыккан унааны сүзүп кырсыктап калышат. Натыйжада алардын жүгү кулап, чоң сейфтин эшиги ачылып калат. Жоокерлердин бири базага байланышка чыгып, кырсыктап калышкандыгын айтып эле жардам сурап жатса, базадагылар болсо эгер ал жерде жүктүн оозу ачылып калган болсо, анда ал жерден тезирээк качып кеткиле деп буйрушту. Аны уккан жоокер алардын сөзүнө түшүнбөй туруп калса, жанагы сейфтин ичинен укмуштуудай күчкө ээ болгон зомби чыгып эле тездик менен жоокерлерди өлтүрө баштады. Эки жоокер андан качып кеткенге жетишип, бирок бир кезде жанагы зомби болбой эле алардын аркасынан жетип алат. Ошентип бир кезде жанагы жоокерлердин баардыгы көздөрүн ачып, жанагы зомбини ээрчип эле Лас-Вегас шаарына кирип кетишти. Көрсө жанагы зона 51-де атайын вирус ойлоп табышып, аны адамдарга эксперимент жүргүзүп жатышкан экен. Ошентип Лас-Вегаста бир нече күндүн ичинде эле вирустун тез жайылышынан улам зомбилердин саны кыйла көбөйүп, колунан келгени эле курал алып, өздөрүн коргоп жатышты. Бийлик тезинен чара көрүп, Лас-Вегас шаарын курчап, тосуп салганга жетишип, ал эми сырттагы адамдарга лагерь куруп, алардын да ден соолуктарын текшерип жатышты. Өз иши менен алек болуп жүргөн Скоттко казино иштеткен Танака аттуу бай адам келип, шаардын ичинде казиносунда чоң сейфтин ичинде $200 миллион акчасы жатканын айтып, бийлик жакын арада ядерлик бомба менен Лас-Вегас шаарын бүтүндөй ташталганын чыгарганы жатат. А менин акчаларым ал жакта жөн эле калып калбашы керек. Сен өзүңө команда чогулт дагы шаарга кирип ошол акчаларды алып чыгып бер. Эгерде алып чыга алсаңар, ошол акчанын $50 миллион командаң менен бөлүшүп ал деп айтып, эртеңге чейин жакшылап ойлонуп анан жообун бер деп эле кетип калды. Албетте $50 миллион бул Скотт үчүн анын түшүнө да кирбеген акча эле. Ал эми анын кызы Кейт лагерде өзүнүн курбу кыздары менен сүйлөшүп жатат. Курбу кызы Гита ага жашыруун жол менен шаарга кирейин деп жатканын айтып, эгерде шаарга кирип бир имаратка жетсем, ал жактан бир топ акча алып келе алам. Ал акча менен мен лагерден чыгып кете алам жана өмүрүмдүн аягына чейин жетет деп айтса, Кейт болсо ага кичинекей кыздарыңды ойло, өмүрүңдү тобокелге салба деп оюнан кайтарганга аракет кылды. Ал эми Кейттин апасы мурун зомби вирусун жуктуруп алганда, атасы Скотт аны айласыздан өлтүргөнгө туура келиптир. Жаман түштөрдү көрүп чыккан Скотт ойгонуп, кечээки Танака деген кишиге чалып макулдугун берип эле өзүнө команда издеп жөнөдү. Албетте мындай чоң суммадагы акчага ойлонбой туруп макулдугун бергендер четтен табылды. Скотт команданы чогултуп бүткөндөн кийин Танака аларга планды түшүндүрүп, өзүнүн казиносу жайгашкан имаратты көрсөттү. План боюнча алар бийлик шаарга кирүүгө жол бербегендиктен, команда жашыруун жол менен шаарга кирип, казино жайгашкан имаратка жетип, Питерс имараттын чокусундагы тик учакты жөнгө салып учууга даярдашы керек болсо, буга чейин көптөгөн сейфтерди ачкан Дитер ал жактагы чоң сейфти ачышы керек. Андан соң ичиндеги акчалардын баардыгын тик учакка жүктөп, бир күндө эле кайтып келип калышса, баардыгы тең бир заматта байып жатып калышат. Танака аларга баардык керектүү курал-жарактарды берип, анан да командага Мартин аттуу адамды кошуп коет. Ошентип команда даяр болушкан соң шаардын жанындагы лагерге келишип, атасынын иши жөнүндө билип калган Кейт аны менен бирге шаарга кирем деп. Скотт болсо ага дароо каршы болуп, бирок Кейт атасына мен шаарга сени менен кирбесем өзүм жалгыз деле кире берем. Анткени кечээ түнү менин курбу кыздарым шаарга кирип кетишти. Мен алардын артынан барып куткарып калышым керек деп көкпеттенип жатса, Скотт айласыздан анда сен менин жаныма бир да карыш чыкпайсың деген шартын коюп командага кошуп алды. Шаарга кирердин алдында Лили лагердин бир кароолчусу Каммингсте бир канча акча сунуштап негедир командага кошуп алды. Ошентип команда тосмодон ичкериге кирер замат эле шаарды аралап жүргөн зомби жолборсту көрүп эле таң калып калышты. Жолборс кеткенден кийин бир аздан соң эле Лили жанагы кароолчу Каммингсти бутка атып жарадар кылып, колу бутун байлап салды. Андан соң ал командага айтып түшүндүрүп, бул жерде зомбилердин эки түрү бар. Биринчи түрү Зевс деп аталган жанагы зомбилердин башчысы тиштеп жарадар кылган адамдар. Алар алдаганча шамдагай болушат жана ой жүгүртүүлөрү дээрлик адамдыкы сыяктуу. Аларды биз альфалар деп атайбыз. Ал эми альфалар жарадар кылган адамдар кадимкидей жай кыймылдуу зомбилерге айланышкан деп түшүндүрүп, анан да бул кароолчу Каммингстен көп адамдарга зордук зомбулук жасап жүргөндүгүн айтып, мен бул адамды бул жака атайын алып келдим, ал өз жазасын алышы керек. Биз аны альфаларга жем кылабыз жана ошондой жол менен биз казиного оңой өтүп кете алабыз деп айтты. Айткандай эле альфалар келип Каммингсти сүйрөп кетишти. Эми команда андан ары казиного жөнөшүп, жанагы Каммингсти болсо альфалар өздөрүнүн башчысы Зевске алып барышты. Сыягы Зевс өзүнүн ханышасында таап алган окшойт. Андан кийин Зевс Каммингсти өзү тиштеп жатканын көрөбүз. Демек Каммингс кандайдыр бир деңгээлде акыл эске ээ болгон альфа зомбиге айланат. Ал эми бул кезде команда жөнөкөй зомбилер караңгылыкта уктап жаткан
команда. Аларды аралап казиного кирип баратышат. Алар аралыкты жана тынчтыкты сактап кичинекей кол чыракты улам аркасына атыштап белги кылып баратышкан. Чемберс Мартинди сен командага жөндөн-жөн кошулбадың деп күмөн санап жаткандыктан Мартин атайын артында келе жаткан Чемберсти адаштыруу үчүн кол чыракты башка жолго таштап коет. Чемберс болсо ошол жол менен жүрүп барып, акыры ар тарабы зомби курчаган туюк жерге туш келип калды. Ошол учурда улам бирден зомби ойгоно баштап, Чемберс болсо аларды бирден бычак менен сайып өлтүрүп, акыры жетишпей калгандыктан өзүн коргоо үчүн чоң мынтыгы менен ар тарапты аткылай баштады. Команда ага жардам бергенге аракет кылып, бирок Чемберс болбой эле жарадар болуп калды окшойт. Айласыз болуп калган Гусман күйүүчү майга атып, Чемберсти зомбилер менен бирге жардырып жиберди. Ошентип команда андан ары жүрүп отуруп, акыры казино жайгашкан имаратка жетип келишти. Питерс эски тигучакты оңдоого киришип, Лили менен Мартин болсо сыртта альфалар келип калбаш үчүн кайтарып турушат. Скотт казинонун электр жарыгын күйгүзгөнгө аракет кылып, бир аздан соң эле электр жарыгы да күйүп калды. Вандерой, Дитер жана Гусман бир канча зомбилерди өлтүрүшүп, сейфти көздөй кирип барышты. Бирок алар түз эле сейфтин жанына бара алышпайт. Анткени сейфке чейинки аралыкта ар кандай тузактар болушу мүмкүн. Ошондуктан Вандерой бир зомбини алып келип, аны сейфти көздөй кое берсе, ал зомби такыр эле сейфти көздөй баспай койду. Ал эми Лили менен Мартин куралдарын аткылашып баягы ханыша зомбини чакырышты. Андан соң Мартин анын жанындагы альфаны өлтүрүп, ханыша зомбинин башын кесип алат. Ушул учурда Зевс баягы Кейттин курбу кыздарын таап алган эле. Бирок ал ханышасынын чаңырган үнүн угуп эле ошол жака жөнөдү. Ал эми Мартин Лилиге Танаканын $200,000 эчтек эмес. Бул зомбинин башы андан бир кыйла кымбат турат деп эле аны кол баштыкка салып жатат. Вандорей болсо дагы бир зомбини алып келип, этти сейф жака ыргытып, зомбини жөнөттү. Зомби бир канча тузактардан өтүп, сейфтин жанына барды жана акыркы тузак аны жок кылды. Эми Дитер жанагы сейфти ачууга киришти, бирок жагымсыз кабар. Алар жаңылыктардан көрүп, бийлик шаарды 1 сааттан кийин ядерлик бомба менен жок кылаарын билишти. Дитер болсо сейфти ачууда 2 жолу жаңылып калды, бирок баардыгын тынч турууга чакырып, жарым сааттын ичинде сейфти ачаарын айтты. Ал эми ханышасынын башы жок экендигин көргөн Зевс аны үйүнө алып келип, өзү баш болуп баардык альфалар менен чабуулга жөнөмөкчү болуп калды окшойт. Бул учурда Дитер сейфти ачканга жетишип, баардыгы акчаларды тик учакка жүктөп жатышат. Дал ошол учурда Скотт кызы Кейтти таппай калып, ал баягы курбуларын издеп кетип калгандыгын түшүндү. Кейт бир жерде жашынып турганда баардык альфалар казинону көздөй өтүп жатышат. Скотт кызын издөөгө жөнөмөкчү болуп, Мариам дагы аны менен кошо жөнөп, алар лифтти ачкан кезде эле ал жактан альфалар чыгып, Мариамды дароо өлтүргөнгө жетишип калышты. Мариамдан айрылган Скотт альфалар менен кармашып, ал эми альфалар болсо арты түгөнбөй эле келе баштады. Сейфтин жанында турган Вандерой менен Дитер бир топ альфаларды өлтүрүшкөндөн кийин алардын алдына Зевс келип, октору да түгөнүп калгандыктан Вандерой Зевс менен жекеме-жеке кармашмакчы болуп калды. Ал эми Мартин дагы бир жолу чыккынчылык кылып, жанагы ханышанын башын алып төмөнгө түшүп, өзүнчө качып кетмекчи болду. Вандерой болгон күчү менен аракеттенип жатат, бирок Зевс аны жаш балача ойнотуп, катуу соккуларды берди. Ошол учурда Дитер эрдик кылып Зевсти чаап жиберип, ал күчтөн тайган Вандеройду сейфке түртүп жиберип, оозун бекитип, өзү болсо Зевстин курмандыгы болуп калды окшойт. Төмөнгө түшкөн Мартин кол баштыгын ачып, ал жактагы ханышанын башын Лили алмаштырып койгонун түшүнүп, ошол эле замат ал дагы жолбоштун курмандыгына айланды. Эми Гусман, Лили жана Скотт үчөө түгөнбөгөн альфалар менен атышып отуруп, тилекке каршы Гусман дагы жарадар болуп калып, өзүн өзү жардырып жиберди. Кейт курбусу барам деген имаратка келип, аны издеп жүргөндө, баягы кароолчу Камингс альфага айланып ошол жерде жүргөнүн көрөбүз. Лили менен Скотт тиг учакка чыкканга жетишип, бирок алардын артынан Зевс дагы жетип келип калат. Анда Лили Скотту тиг учак менен качырып жибериш үчүн кол баштыгындагы ханышанын башын алып, Зевсти алакстат. Тиг учак көтөрүлгөн кезде Зевс Лилини сайып жарадар кылып, бирок Лили дагы ханышанын башын төмөн жака ыргытып жибергенге жетишет. Эми Скотт тиг учакты кийинки имараттын чокусуна кондуртуп, төмөндү көздөй Кейтти издеп жөнөдү. Кызыгы Кейт бул учурда курбуларын аман эсен таап алып, бирок алардын артынан келген Камингс курбулардын бирин тиштеп салды. Кейт аны дароо эле өлтүрүп, бирок ошол эле учурда бир топ альфалар менен бирге ал жерде Зевс пайда болду. Убактыга жараша Скотт жетишип келип, Зевсти жарылуучу зат менен атып жибергенден кийин кыздарды жогоруга тиг учакты көздөй алып жөнөдү. Бирок албетте Зевс өлгөн жок, ал Скоттун аркасынан тиг учакка секирип, Питерс болсо тиг учактын башкарышын жөнгө салганга аракет кылып жатат. Скотт болгон күчүн жумшап Зевс менен кармашып, дал ошол учурда шаарды бүтүндөй
жарата турган ядерлик курал түшүп жарылып, Скотт дагы акыры Зевстин башын чачыратып салды. Бул учурда алар шаардан алыстап калышкан эле, бирок жарылуунун таасиринен улам тик учак дагы кулап калды. Питерс жана Кейт көз жумуп, аман калган Кейт эсин жийип жаткан атасынын жанына барса, көрсө Зевс Скотту да жарадар кылып салыптыр. Эми Скотт денесине катып алган тутам акчаларды кызына берип, эми жашооңду жаңыдан башта деп айтып, ал дагы зомбиге айлана баштады. Эми Кейт андан ары кандай кадамга барганын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Ал эми кийинки көрүнүштө баягы сейфте камалып калып калган Вендерой тирүү экендигин көрөбүз. Ал эки баштык акчасын алып, бир унаа менен кийинки шаарга жетип, бир топ суммадагы акчага жеке учак жалдап учуп кетет. Учакта бара жатканда негедир анын жүрөгү айлана баштайт. Ал дааратканага кирип эле денелерин карап, колунда жарат бар экенин көрөт. Эми зомби вирусу андан ары да уланаарын сиз менен биз жакшы түшүнүп калдык окшойт. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, каналга катталып койгонду унутпаңыз. Дагы бир кызыктуу тасмадан жолугушканча саламатта болуңуздар.